Баарына чексиз. Bir чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Баарына чексиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу жыйындын катышуучулары, саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен бул жерде ушундай билимдүү адамдар менен, ушундай Кыргызстаныбызга, элибизге, жерибизге салымын кошуп отурган инсандар менен жүз көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Жана бул жерде биздин жаштар, биздин келечек демекчи, жаштарга жакшы каалоо тилектеримди айтып өткүм келет. Алдыңарга чоң максаттарды койгула. Спорт эмес, деги эле ар кайсы кандай чөйрө болбосун, өзүнүн деңгээлине жараша кыйынчылыктар болот. Бирок ошол кыйынчылыктарды жеңип, ошол кыйынчылыктарды басып өткөн адамдар чоң ийгиликтерге жетет. Эч качан чоң ийгилик оңой жол менен келбейт. Биз дагы бүгүнкү күндө бир кандайдыр ийгиликке жетип отурган болсок, мунун артында талыкпаган мээнет, тер төгүлөр, кан төгүлөр жана башка чоң мээнеттер бар. Ошондуктан жаштарга айтарым, алдыңарга максат койгула, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө, Кыргызстаныбыздын өркүндөшүнө салымыңарды кошобуз деп ниет кылгыла. Жана ошондой эле Кыргызстаныбыздын бир бурчун сүрөгөн эр азамат жигиттерден болушуңарга мен тилектешмин. Өзүм жөнүндө айта кетсем, спорт чөйрөсүндө өзүңүздөр көрүп тургандай акыркы жылдар аябай тарыхый жеңиштер көп болуп атат. Жана ошондой эле биздин урматтуу президентибиз спортко аябай жакшы көңүл буруп атат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей кыз келиндер арасында спорт зал салып берди. Ал залга чет өлкөдөн канчалаган спортчулар келип машыгып атат. Бул да болсо бүгүнкү күндө биздин экономикабызга чоң салым кошуп жатат. Жана ошондой эле грек-рим күрөшү менен эркин күрөшүнө зал салып берип жатат. Бул да болсо бизден кийинки урпактарга, бизден кийинки поколенияга аябай чоң стимул жана ошондой эле жакшы шарт болуп эсептелет. Бүгүнкү күнгө чейин зал жок эле мына биздин урматтуу президентибиз аябай жакшы шарттарды түзүп берип атат. Мен ойлойм, келечекте мына Олимпиада оюндарына 9 ай калды. Биз бүгүнкү күндө талыкпай мээнет кылып, ошол Олимпиада оюндарына кыргыз элибиз үчүн тарыхта биринчи алтын медалдарды алып келип, элибизди, жерибизди сүйүндүрүп, Кудай буюрса жеңишке бөлөлү деген чоң ниеттер менен бүгүнкү күндө машыгып жатабыз. Жана ошондой эле мен жүрөгүмдүн түп тамырынан ишенем. Ушул Олимпиадада сөзсүз алтын медаль болот деп ойлойм мен. Жана ошондой эле ошол Олимпиада алтынына жетиш үчүн бүгүнкү күндө биздин агайларыбыз, биздин врачтарыбыз жана өкмөт башчыларыбыз бизге болгон шарттардын баарын түзүп атат. Биз дагы элибизди жана бизге ушунча шарт түзүп берген өкмөт башчыларыбызды уят кылбай, Кудай буюрса, колубуздан келген күч аракетибизди жумшап, ийгилик менен кайтып келебиз деп ишенем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик каалайм. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн.